Бирок Баткенге бербей койсоңор, эмдиги жылы ал бөлөк өлкөнүн жери болуп калат. Ошондо силердин кайдыгерликтен 18 километр жолдун бүгүн 16 километр бөлөк өлкөгө өтүп кетти. Эмне бажага табылган акча чегарага табылбайбы? Бажага табылган акча Баткенге табылбайбы? Кайнежеге табылган акча чегарага табылбайбы? Өкмөт өзүнүн моралдык ресурстарын бүт түгөттү. Саясий ресурстарын түгөттү. Ишеничти түгөттү. Эми мындан ары кандай кылышыбыз керек? Өкмөттүн отчету ушу комитетте каралып атканда мен өкмөттүн чегара саясаты боюнча маселесин таптакыр канааттандырарлыксыз деп баа бергем. Көңүр колдогонсуңар. Эми муну ишенип отурасыңар. 2 айдан бери тууган туушканга табылган акча чегарага суверенитетке табылбайт экен. Же туура эмес айтып атам. Биз мамлекетчил деп койсок, Кыргыздын азаматтары тууганчыл, бажачыл болуп кетип атпайбы? А калган 30 000 чиновникке кантип үлгү көрсөтө аласың? Эгерде бажаң келип алып, өкмөттүн жыйналышында төрагалык кылып атса, анда спикерге уруксат берели, бажасы келип, жогорку кеңеш төрагалык кылсын. Анда жогорку соттун төрайымынын абысыны келип алып, ошол жакта төрагалык кылсын. Ушул кадам мамлекеттик институтту абдан төмөн түшүрдү. 19-жылымда Алымбек Татка, Байтик Баатыр, Балбай Баатырлар болгон. Билими жок, бирок алар да бажасын өкмөткө төрагалык кылган эмес. Биз ушундан сабак ала албасак каяка баратабыз? Генералдарыбыз бандиттерди узатып жүрсө, сотторубуз Кыргызстандан чыгып качып атса, өкмөттө бажалар төрагалык кылып атса, биз мамлекет кура алабызбы? Эркин мамлекет болобузбу? Кеп ошондо отурат. Силердин угуп атканыңызды бир райда угуп атканды угуп атабыз. Бизге чечим керек. Чечимдер жок, биш жок. Алдагы 150 миллион долларыңар сентябрдан эчим кереги жок. Ал жерде бөлөк граждандар болуп калышы мүмкүн. Сентябрдан баштап 150 миллионга эчим кереги жок. Жок деген ошо фонддон таап бербейсиңер. Бул уят. Бул өтө уят. Бул коңшу мамлекеттердин жанында биз өтө уят болдук. Улут катары уят болдук. Мамлекет катары уят болдук. Ошо чегарага таппайсыңардан тууган тушканга акча табасыңар. Могу 10 депутаттын айлыгын бир бажанын баласы алат экен. Бизди эл урушуп атат, айлыгыңар көп деп. Туура урушуп атат. А могу 10 депутаттын айлыгын, бир комитеттин айлыгын бир бажанын баласы алат экен. Мына биздин мамлекет колгон мамилебиз. Мына биздин суверенитет колгон мамилебиз. Ошон үчүн мен 3 депутат айтты: Карамата Розова, Максат Есенович, Абдубагат Мадрасович. Өкмөт толук составмен отставкага кетиш керек. Мындан ары алар аткаруу бийлигинин башында турууга моралдык укугу жок, саясий да укугу жок. Жана Кадыркулов Идриске рахмат. Бир тыйын албай, бирок шек пайда болгондугу үчүн кетти. Темир Сариев ошо жолдо нарушение кылды деген закон жок, далил жок, бирок шек пайда болгон үчүн кетти. Биякта шек эмес, 7-8 далил чыгып атпайбы? Далил, факты. Моралдык лимит түгөндө да. Андагы эле колду бууп, анан кайра эле тиги шос келатат түбү деген. Мында шос келатат деп чегараны чечпей турбайларбы? Урматтуу депутаттар, биз да кээде мындай саясий эркиндик көрсөтүп турган учурлар келет. Мен ойлойм, ошол эркиндикти ушул комитет башташыбыз керек. Абдубакат Мазуров койдубу добушка? Добуш бериңиздер өтүнөм. Рахмат. Кийинки сөз. Маселесин чечүүдөгү чечкинсиздиги жана чегара маселеси боюнча жогорку кеңештин 10 мартта токтомду аткарбагандыгы жана элдин ишенибинен кеткендиги үчүн жогорку кеңештин эл аралык комитети өкмөттүн толук составы менен отставкага кетишин талап кылат деп. Муну жогорку кеңешке чыгарам. Бүгүн добуш коюп берсеңиз. Рахмат. Кане Капаш. Маселе былтыр козголуп, быйыл чечилди 3 миллион. Чегарага 13-жылы козголуп, 6 жыл чечилген жок. Ошон үчүн атпаймынбы? Биз коомчулуктун сын пикирди эске алалы да, үйрөнөлү да. Тереза Мэй бир тыйын жеген жок. Бирок жанагы Брексит боюнча маселени өткөзбөгөн үчүн кетип атат. Биз жаңы үлгүрсөз да.